Биринчи класска мектепке электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этап юридикалык жашаган жери боюнча 10 апрелден 25 июнга чейин, экинчи этап жашаган жерине карабастан 26 июндан 31 августка чейин жүрөт. Электрондук каттоо боюнча биринчи класска өтүнмө берүү үчүн уюлдук телефон же компьютер аркылуу интернетке кирүү керек. 10 апрелден тарта дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 9:00дөн 18:00га чейин жарандарга кеңеш берүү үчүн 110 телефонуна чалуу акысыз иштей баштайт. Ошол ар бир мектеп өзүнүн мектептин сыйымдуулугуна жараша квоталарды аныктап чыккан. Бул квоталар аныкталып, бүгүнкү күндө министрликке берилген. Мисалы Баткен районунда 54 мектеп болсо, анын 50 мектебине биринчи класстар кабыл алынат. Жалпы биз 3023 балага квота бергенбиз. Квота берүүдө биз ошол жыл ичиндеги балдардын келип кетүү кыймылы, ошол жердеги баягы ата-энелер толук бойдон тартыш үчүн ашыкча сан менен квоталар берилген. Жыл сайын орус тилдүү класстарга берилген квотанын саны аз болуп калганына байланыштуу жаңы окуу жылына Баткен шаардык билим берүү бөлүмү шаардагы 2 мектепке кошумча орус тилдүү класстарды ачууну пландап жатат. Азыркы учурда шаарыбыздын аймагында 10 мектептин 9 мектебине биринчи класстарды кабыл алуу жүргүзүлөт. Микроучастка боюнча балдардын саны такталган. Жалпы шаарыбыз боюнча 850ге жакын квота берилген. Бул квотанын ичинде жеңилдиктер каралган. Ар бир мектептин участкасында балдар такталып, 10% түрдө жеңилдик берилген. Автоматташтырылган системада аскер кызматкерлерине, мугалимдерге жана кайрылманын статусу барларга жеңилдиктер берилет. Ошондой эле чет мамлекеттердин жарандары да автоматташтырылган система аркылуу балдарын каттатууга болот. Ал үчүн калктуу тейлөө борборлоруна кайрылып, идентификациялык номурун алуусу зарыл. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.